Өлкөдөгү жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан соңку окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Айбек Үсөнова тааныштырам. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Араванда үгүт ишинин жүрүшүндө массалык мушташ чыгып, 10дон ашуун адам бейтапканага түштү. Чер эмнеден тутанган? Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрүп, Аравандагы окуя боюнча өз пикирин билдирди. Кыргызстанда бир сутка ичинде дагы 55 адамдын коронавирус жуктургандыгы аныкталды. Күз күрөш, Сузакта шалы жыйноо өнөктүгү башталды. Кече 20 сентябрда Араван районунда талапкерлердин эл менен жолугушуусу учурунда эки саясий партия өкүлдөрүнүн ортосунда чыр чыгып, жыйынтыгында 10дон ашуун адам жабыр тартып, ооруканага түштү. Ошондой эле 30дай жаран суракка чакырылып, учурда 3 адам убактылуу кармоочу жайга киргизилген, дагы 2 адам изделүүдө. Буга байланыштуу коомдук тартипти камсыз кылууда келтирилген кемчиликтери үчүн Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы Сактан Исмаилов кызматтан алынды. Саясий партиялардын чыры эмнеден улам чыккандыгын кабарчыбыз Фируза Ашымбаева жеринен барып иликтеп көргөн. Кече Араван районунда жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байланыштуу үгүт маалында массалык мушташ чыкты. Натыйжада 12 жаран ооруканага түшүп, 5 автоунаа талкаланган. Калайман мушташ учурунда жарат алгандардын ичинен 6 жараттары жеңил болуп, үйлөрүнө чыгарылган. Калган 6 адам Араван райондук бейтапканасында дарыланып жатат. Алардын айтымында үгүт иштери жүргүзүлүп жаткан учурда бейтаныш балдар атайын даярдангандай таштар, бычактар менен кирип келип, чырдын чыгышына себепчи болушкан. Булар али гап ташашып туруп, андай кылып кандидатка изичүү чыгарыш үчүн бир кылды. Анан 2 баласы барып, кичине балдары мына кылып видеоду жанында мындай кылып алып жүргөнүгө ошо жерде турган балдар четте туруп алабыр видеоду. Бардыгы алып атат. Дип жерлешип келеткен жерде али арык бар экен, ошо арыкта шундай жегилгенде баштанып кетти, ошода тооланган. Анан биз энди балдарыбызды асыраш керек, уларды кымая кылганы барып, уларды бияка тартып койгула. Энди бу жерде аялдар турат. Чоң-чоңдар турат. Буяктан келишип туруп таштарды атышканда бир кымая кылыш керек экен да. Буяк караганыбызда ана үкөм бир мага карасам аялдар кыйкырып калды. Оздан кетип калыптыр, аркасынан урганда таш менен. Biz Mannani bilan kandidat bilan uchrashuvga borganmiz Yusupovaga. Yusupovada bir 20 minutcha suylagan yerinde o'zi chiqib ketib qoldi. Endi ortimdan kelib biri urib tepadab ketishdi, boshqa hech ekanini bilmayman. Çünkü ko'zim ochsam bansida jataman. Orqamga tayoq bilan urib ketishib qoldi. O'z uchun mendan chiqqanini bilgan joyimdan. O hech ekanini bilgan, jondan urishvardi. Дарыгерлердин маалыматына караганда бейтаптардын абалы орто туруктуу. Ар бир бейтап жаратына жараша дарыланып жатат. 6 бейтаптын негизги диагнозу бирдей. Закрытый черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Анан 2 бейтаптын кошумча мурду сынган, 1 бейтаптын оң колунун манчасы өгү сынган. Абалдары орто. Чырдын чоо жайын тактоо үчүн кечеги чогулган эл бүгүн да талапкердин үйүндө чогулуптур. Бирок биздин чыгармачыл топту киргизүүдөн баш тартышты. Жыйын жабык эшик артында өттү. Биз коронун сыртында жыйындын бүтүшүн 1 сааттан ашык убакыт күттүк. Бирок жарытылуу маалымат ала албадык. Мындагы чогулгандардын баары жаңжал эмне себептен улам чыккандыгын айтып бергиси келишкен жок. Эже саламатсызбы, сүйлөп берип коңузчу. Бизге кече бар билеңиз топтогоңду. Анан бул жака эмнеге кетиңиз? Мен агитатормун. Агитатор болсоңуз тополоңдо болгон болосуз да эже. Ora dem жооп беришке вактым жок, хаккым жок. Бир аздан соң Араван районуна акиме чыгып, мындан ары буга окшогон жаңжалдарды болтурбоо максатында жыйын болгондугун айтып, эки саясий партия өкүлдөрүнө тең түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди. Эми талаптар эки тараптан ошол биз айттык да, эми эч качан бар нерсе эки тараптан бириңер угушуңар керек, бириңерге айткан сөзүңөр аткарыш керек. Анан эки тарап талаша берсек, эч качан жакшылыкка барбайбыз деди. Алар деле ошону айтып, шайлоону жакшы өткөрөлү деген, эми мындай айтканда, тынчтык өткөрөлү, жакшылык болсун дегеле ой.
Бул иш боюнча коомдук тартипти камсыз кылууда кетилген кемчилдиктери үчүн Араван райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Сактан Исмаилов кызматтан алынгандыгын Ош облустук басма сөз катчысы билдирди. Ошондой эле 30га жакын адам суракка чакырылып, учурда 3 адам убактылуу кармоочу жайда. Шайлоо учурунда үгүт иштеринде мыйзам бузуулар болсо, жеке физикалык жактарга 5 жылдан 7,5 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. Бүгүнкү күндө 3 жаран убактылуу кармоочу жайга киргизилди, 2 жаран бүгүнкү күндө жүргөн жери аныкталып, аларда киргизүү боюнча азыр иштер жүрүп жатат. Калгандары үйүнө барып келип сурак берүүдө. Ал эми жаратылгандардын канчалык даражада жаратылгандыгын аныктоо максатында соттук медицина экспертиза дайындалган. Ошондой эле ошол жаңжал учурунда 5 автоунаага ар түрдүү чыгым келтирилген, айнектери сынгандыктан бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде чыгым келтиргени азыр такталууда. Негизи тартип боюнча ар бир жерде үгүт иштерин жүргүзгөн партиянын талапкерлери өздөрүнүн кайсыл жайда жолугушу качан өткөрүү боюнча графиктердин негизинде жүргүзүү зарыл. Ал график алдын ала ички иштер органдарына берилиши керек. Бирок кечеги Аравандагы партия талапкерлеринин жолугушуусу графиктен сырткары болгон. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсен уулу, Ынтымак. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн премьер-министр Кубатбек Боронов менен онлайн кеңешме өткөрдү. Анын жүрүшүндө өкмөт башчы Ош облусунун Араван районундагы үгүт иштери жүрүп жаткан иш-чара маалында чыккан калайман мушташ боюнча укук коргоо органдарына ыкчам түрдө дыкат иликтөө жүргүзүү тапшырылгандыгын белгиледи. Аталган факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Кубатбек Боронов коомдук тартипти талаптагыдай камсыз кыла албагандыгы үчүн Араван райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы ээлеген кызмат ордунан бошотулгандыгын кошумчалады. Ал эми президент Сооронбай Жээнбеков Араван районундагы окуя боюнча өкмөттүн көз карашын колдоого алды. Келечекте мындай окуяларга жол бербөө максатында жогорудагыдай жаңжалдарга компетенттүү түзүмдөр тарабынан өз маалында бөгөт коюлушу керектигин баса белгиледи. Бүгін 21 сентябрга карата Кыргызстандын аймагында дагы 55 адам коронавирус менен катталды. Республикалык ыкчам штабтын маалыматы боюнча пандемия башталгандан бери өлкөдө жалпы 45.471 адамга коронавирус жуккан. Жаңы катталгандар Бишкек шаарында 8 адам, Ош шаарында 1 адам, Чүй облусунда 1 адам, Ош облусунда 7 адам, Талас облусунда 5 адам, Нарын облусунда 2 адам, Ысык Көл облусунда 2, Жалал Абад облусунда 4, Баткен облусунда 25 адам катталган. Акыркы суткада каза болгондор катталган эмес. Жалал Абадта чыгармачыл инсандар кафе-ресторан ээлери той өткөрүүгө уруксат берүүнү суранып, маалымат жыйын өткөрүштү. Алар пандемиялык кырдаалга байланыштуу ишмердигине чектөө коюлган бардык тармактарга уруксат берилгенин, бир гана маданият кызматкерлери менен тойканаларга тоскоолдуктар болуп жаткандыгын айтып, нааразы болууда. Алар өкмөт кооптонуп жаткан коронавирустун экинчи толкуну башталганга чейин иштеп турууну өтүнүшүүдө. Белгилей кетсек, чектөөлөргө карабай той өткөргөн кафе-ресторандарга жергиликтүү бийлик тарабынан айып салынып, айрымдарына кылмыш иши да козголгон. Ал эми тойдо кызмат көрсөткөн чыгармачыл инсандарга айып салынган учур каттала элек. Эгерде чындап эле ошол тойлордон вирус жугуп кетет дей турган болсо, тойлордон гана вирус жугат дей турган болсо, бул өтө жаңылыштык. Бул жаш балага деле көрүнүп турбайбы? Базарларда, торговый центрлерде, именно мына азыркы шайлоо учурунда 200, 500, 1000 деп адамдарды чогулушуу агитация өткөрүп атышат. Бүгүндөн тарта Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда туруктуу аба каттамдары жанданат. Бул тууралуу республикалык штаб билдирет. Алгачкы этапта Бишкек, Москва, Бишкек багыты боюнча каттам жумасына бир жолу ишке ашырылат. Кыргызстан тараптан каттамдар Авиатрафик Company авиакомпаниясы тарабынан жума күндөрү учат. Орусияга баруучу кыргызстандыктар коронавируска каршы тапшырган тестинин терс жыйынтык көрсөткөнү тууралуу маалым катын көрсөтүшү керек. Өзгөн районунун аймагында бир катар социалдык объектилердин ачылышы жана курулуштарынын башталышынын салтанаттуу аземдери өткөрүлдү. Ага билим берүү жана илим министрлигинен, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн өкүлдөр катышты. Жаңы мектеп ачылып, бала бакчалардын курулушу башталгандын айыл-эли өзгөчө күтүшкөн. Анткени буларга муктаждык күч болгон. Дагы кандай курулуштар орун алып жатат? Мимоза Жаныбек кызы жеринен баяндап берет.
Өлкө башчынын аймактарда өнүктүрүү жылына карата жүргүзүлүп жаткан иш аракеттеринин алкагында бүгүн Өзгөн районунун Үч Капчал айылында жаңы бала бакчанын курулушу башталып капсуласы салынды. Аталган бала бакча жалпы 35 орундукка ылайыкташып, бүткөрүү мөөнөтү 1 жыл деп белгиленди. Аталган бала бакчанын сметалык баасы 22 миллион сомду түзөт. Жергиликтүү бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө жараша курулуш иштери 2 этап менен жүргүзүлөт. Биринчи этабында имараттын курулушу жүрсө, кийинки этабында откананы куруу, көрктөндүрүү иштери уланат. Балдар тарбиялансын, узак иштесин, жакшы бала бакчалар болсун. Быйылкысына 7,5 миллион акча бөлүнүп, айыл өкмөтүнүн өзүнөн. Ушул үстү жабылып, бардык шарты менен ичинде бала кире тургандай кылып шарт түзүлүп болот. Кийинки жылкы сметаларында жана озеленение, тегерегинде балдар ойночу жайлар, шарттары кийинки жылкы 1-сентябрга чогуу экөө тең. Мына мектеп дагы бул бала бакча дагы эмдиги жылкы сентябрга баардын ачылышы бирге болот. Мектептерден болсун. Ушул эле айылда Оморкулов атындагы орто мектептин да жаңы имаратынын пайдаланууна капсула салынды. Мектептин эски имараты жер титирөөдөн жаракка кетип, жараксыз деп табылган. Ал эми жаңы имаратын куруу республикалык бюджетке киргизилген. Курулуш иштерин Монолит строй курулуш компаниясы куруп жатат. Баасы 54 миллион сомду түзөт. Мектеп 200 орундукка ылайыкташып, 2 кабаттан турат. Мурунку эски мектеп сүрдүрүлүп, кайра эле өзүнүн ордуна салынууда. Мурунку мектеп жанагы 4-чү категориядагы авариялык абалда эле. Мына бул президентибиздин демилгеси менен бул райондогу эң алыскы мектептердин бири. Ушул Үч Капчал айылында Иш-чарага катышуучулар акыркы жылдары социалдык инфраструктураны жакшыртууга мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп, республикалык бюджеттен жаңы мектептердин, бала бакчалардын имараттарын курууга каражаттар бөлүнүп жаткандыгын, кубануу менен кабыл алып жаткандыктарын баса белгилешти. Айылда бул убакытка чейин талапка жооп берген мектеп болгон эмес. Түзбелге барып окучубуз биздин убактарда. Бул кече 90-жылдары эле салынды окшойт чагымда, ошондо салынды. Айласыздан бир кой кашарын эсебинен эле салынган мектеп болчу. Ошол Түзбелге барып окучубуз. Баарыбыз ошол жерден. Ошондо таштын башындагы айылдарды баары ошондой болуптур. Бул эми мына стандарттуу мектеп биринчи түшүшү. Бул самалыктар айыл эли үчүн өзгөчө күн болуп калды. Анткени мектеп, бала бакчалар салынып баштаса, дагы бир курулушу бүткөн мектеп пайдаланууга берилди. Алча Башат айылында номер 86-чы Кызык Алма орто мектебинин жаңы имараты республикалык бюджет аркылуу курулуп бүткөн. Аталган мектеп 200 орунга ылайыкташтырылган. Курулуш иштеринин баасы 32 миллион сомду түзөт. Мына баа көрүп турасыңар, заманбап болду. Ысык суу, муздак суу, окуу мебелдери, көрсөтмө куралдар бардык заманбап болуп курулду да. Билим берүү министрлигинин берген маалыматы боюнча быйыл өлкөдө бир канча мектеп пайдаланууга берилет. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында жүрүп жаткан иштер бир гана бул жыл эмес, башка убакта деле билим берүү тармагында олуттуу кадамдар жасалат дешет. Ал эми учурдагы кырдаалга байланыштуу окутуу онлайн форматта жүрүп жаткандыктан интернеттен маселе жаралбай турганын Билим берүү жана Илим министринин өкүлү баса белгиледи. Билим берүү тармагына азыр өзгөчө көңүл бурулуп атат. Биздин президентибиз Сооронбай Шарипович милдеттерди коюп алдыбызга эң биринчи иретте келечек үчүн кам көрүү, балдар үчүн кам көрүү, балдарга жакшы билим берүү, ал кишинин иштөө тартибинин бирден бир эң башкы багыттардын бири ушул болуп саналат. Азыр эле белгилеп өткөндөй, биздин республикабызда азыр 70-тен ашык мектеп быйыл пайдаланууга берилмекчи. Облус аймагында курулуп жаткан мектептердин баары президенттин демилгеси менен курулуп, мамлекеттин казынасынан каражат сарпталууда. Мындан сырткары Нокат районунда да 225 орунду заманбап мектеп пайдаланууга берилди. Азыркы курулуп жаткан билим уялары да бардык шарттар менен бүткөрүлөт. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак. Тажик-Ооган согушунун катышуучулары Ош шаарында чакан иш-чара өткөрдү. Ага Тажик-Афган согушунун ардагерлери катышты. Катышуучулардын айтымында 7 облустан Тажик-Афган чегарасында кызмат кылгандар чогулуп, өздөрүнчө уюм түзүшкөн. Анын максаты Ооган согушунун катышуучулары деген наамды кайтарып алуу болуп саналат. Анткени 2006-жылы катышуучулардан бул наам алынып салынган болчу. Ош облусунда 1,5 миң Ооган ардагерлери болсо, анын 110-унда гана ардагер документи бар.
Бүгін ардагерлер уюмунун желеген Талас облусунан Ош облусуна берилди. Бул өз кезегинде катышуучулардын атын өчүрбөй сактап калуу. Айтымдарында бийлик өкүлдөрү бул жагдайды эске алып, көмөк көрсөтөт деген ишеничте турушат. Тажик аугандардын уюмунун жетекчилери келип, бизге төрагаларыбыз. Бизге желек тапшырылды, сертификат, уставтар тапшырылды, жана ошондой эле удостоверение, күбөлүктөр, анан төш белгилер тапшырылды. Бүгүн тапшыруу аземи аябай жакшы болду. Уюмдун түзүлгөн максаты ошол да. Кийин да бизде ошо өзүбүздүн укугубузду талап кылуу максатында уюм түзүлүп атат. 2006 жылдан бери биз ал статусубузду четтетип коюшту өкмөт тарабынан. Ошол максатта биз топтолуп өз ара иштерди жүргүзүп жатабыз. Сузак районунда шалы жыйноо кызуу жүрүүдө. Дыйкандар быйыл түшүм мол болуп, жылдагыдан оруп жыйноодо жеңил болуп жаткандыгын белгилешүүдө. Анткени шалын оргон техникалардын саны арбып, кара күч жупшоо азайган. Кырманы даңга толуп кубанган дыйкандар менен кабарчыбыз баарлашып кайткан. Улукбек Кадиев Сузак районунун Жаңа Чайлынын тургуну. Ал быйыл 30 сотук аянтка шал эгип учурда аны жыйноо менен алек. Быйылкы жылы 30 сотук эле шал эктик, жер сатып алып эктик. Түшүмүн эми көрөбүз азыр. Канча болуп атканын. Ошо лазер деген урук эктик. Жакшы эле быйыл, жакшы эле. Ошондо мен мисалы 30 сотуктен 1 тонна шал алып күрүч алсам таза 60 000 пул болуп атат да, 30 000 расход кылгам. 30 000 де пайда болуп атат. Жаңачылыктар шалны жылдагыдан эртерээк жыйнап жатканын айтышат. Азыркы тапта шал айдалган 170 гектар аянттын 70% жыйналып болду. Быйыл 2 гектар аянтка күрүчтүн Девзра деген сортун эккен Тарел Маткасымов шалысын актатууга даярдап жатыптыр. Ал шалы күрүч болгонго чейин бир топ эле түйшүктүү жумуштары бар экенин белгилейт. Азыр ушинтип эми жыйнап атабыз. Бир жума ушинтип кургатып, растаган ушу ак жубазга барат. Ошондон чыгаргандан кийин базарга барат да. Ага чейин ушундай иштер бар. Түндөсү жаябыз, күндүзү көп эле жайганга болбойт. Сынып кетет. Ошон үчүн түндөсү жаябыз, күн ысыганда топтоп коебуз. Ушундай мээнеттер бар. Аталган дан эгинин буга чейин дыйкандар колу менен оруп убара тартышчу. Соңку бир нече жылдан бери ишкерлер атайын шалы уруучу техникаларды сатып келип, дыйкандардын ишин жеңилдетти. Күнүнө эми баягы шалынын турумуна карап, кээ бир мындай тик турган шаллар болсо 1,5-2 гектарга чейин орот. Анан жаткан мындай бир немелер болсо, аларда ошо 1 гектарга чейин ушундай орулат. Мурун 1-2 жыл алдын комбайн тартыштыгында сал кымбатыраак эле. Эми азыр сал ошо элдердин копчугуна ылайыкташып эле калды азыр. Быйыл шалынын түшүмү гектарына 45 центнер болгон болсо, баасы 60 сомдон 100 сомго чейин болууда. Бул көрсөткүчтөр өткөн жылкы менен дээрлик бирдей. Күрүчтүн эми сорттору бар. Девзра бар, девзраларды 100 сомго чейин азыр болуп атат. 95-тен 100 деп атат, 100дүн үстү ham болот, Кудай кааласа. Айлангалар бар, 55-60га чейин болуп атат. Ушул бизде көбүнчө ушул эки түрлүү күрүч бар. Кызыл күрүч менен ак күрүч. Шалы негизинен Жалал Абад облусунун Сузак, Базаркоргон жана Нокен районунда өстүрүлөт. Өндүрүлгөн түшүм жергиликтүү базарга сатууга чыгарылат. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Доолдаев, Жалал Абад облусу. Өзгөн районунун Алча Башат айылында жеңиш паркы ачылды. Айыл тургундары Улуу Ата мекендик согушта каза болгондорго жана катышкандардын элесине арналган парк негиздөө сунуштарын айтып келишкен. Демөөрчүлөр жамаат тарабынан каражат чогултулуп, айыл өкмөтү тарабынан дагы колдоо көрсөтүлүп, жеңиш паркы негизделген. Жеңиш паркында Улуу Ата мекендик согушка арналган эстеликтер орнотулуп, айылдын жашоочуларынын эс алуусуна шарттар түзүлгөн. Сарпталган каражат 1 миллион 300 000 сомду түзөт. Бүгүнкү күндүн маанилүү окуялары мына ушулар болду. Ынтымактын кабарларын социалдык түйүндөрдөн жана Ынтымак Чекит KG сайтынан таанышсаңыздар болот. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта болуңуздар.